чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз аябай сүйүндүк. Мен да ошол күндөрү Жиддада болуп, анан келгенден кийин уктум. Аябай сыймыктандык. Анткени биздин Кыргызстандын желеги акыркы убактарда абдан көп жерде көтөрүлүп атат. Ошонун ичинде мына Алла Тааланын эң ыйык сөздөрү болгон ушул Куран конкурсу, ал жерде бир эле Куранды жаткайчы эмес, тажвид эрежеси менен, тафсирлеп берүү менен ошол жерде эң биринчи орунду алыш. Ушул Араб улуна келип, Саудияга келип, Сауд араптардан да алдыга өтүп кеткениңиз биз үчүн өтө сыймык болду. Ошого атай чакырып, бир аз көңүл бөлүп коелук дедик. Белектер бар эле, берип коеюн, эми сиз Куранды жатка билесиз, бирок ушул жактан эң ыйык болгон Куранды берелик. Машалла. Анан мен да бул жакта дайым баш кийимди чечпей, ошол коюп туруп, баш кийимди кийип жүрөм, чечпей. Анткени бизди ушул тааныткан калпагыбыз. Эң биринчи ушул сизди тарбиялап өстүргөн ата энеңизге ыраазычтык билдиребиз. Устазыңыз, атаңыз экенин сурасам, башка да устаздарыңыздан Алла ыраазы болсун, энеңизден, апаңыздан Алла ыраазы болсун. Ушу сизди көрүп көп жаштар дагы ибрат алып үлгү алат. Ушундай жаштарыбыз көп чыксын, Кыргызстандын желеги желбиресин, мамлекетибизде тынчтык болсун, көп баарыбыз дуа кылабыз. Рахмат, ушундай сыйлап тосуп. Алла разы болсун сиздерге дагы, жамаатыңыздарга, Алла Таала сиздерге дагы көп берекесин берсин. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Жакшылыктар болсун. Чоң рахмат.